Баткен облусунун Баткен-Лейлек районундагы 9 мектепке Корея, Германияда иштеп жүргөн мекендештер жардам көрсөттү. Бул тууралуу жаш активист Сыймык Сайыпов Супер Кейчи порталына билдирди. Өлкөнүн кайсы жери кыйналып турса, мекен ошол жер деген сөз бар эмеспи? Баткендеги чек арада жайгашкан айылдар чынында жардамга муктаж экендигин билебиз. Мындан улам Корея жана Германияда эмгектенип жүргөн мекендештерибиз 9 мектепке 20 компьютер, 20 проектор доскасы менен китеп жана парта, столдорду алып беришти. Жардамдын жалпы суммасы 1.116.410 сомду түздү. Эл менен мекендештерибиздин ортосунда Элим барсыңбы кайрымдуулук фонду көпүрө болуп берди. Чек ара ар бирибиз үчүн маанилүү. Андыктан башка мекендештерибизди дагы жардам берүүгө чакырып кетет элем, дейт Сайыпов.